Dünya öncüsü boyunca течение bir жылдын аралыгында биз биткоин база өтөбүз. Ошого силер бизге просто ишеним менен берип коюшуңар керек. Дагы айтып атам, мага азыр 2 ай убакыт бергиле, мен тарсаңар видеого. Келде мен видео татыкла, мен татып баштасам, мен өзүмө да сохранять коюлам, Instagramга жүктөгөнгө. Силердин bir монетаңарды 100 000 сомго чыгарып бере турган жоопкерчиликти мен алайын келди. Рахмат. Течение 2 айдын аралыгында мен татоолап силердин bir монетаңарды 100 000 сомго чыгарып берем. Мен сөз берип атам, алган калуусун деп. Бүт жоопкерчиликке даярмын. Силер каалаңарбы? Рахмат. Хорошо. Эми силердин жоопкерчилигиңер бар. Просто мен айтканды уруп, айткан нерсени мага кылып берип койгула. Мен силердин жоопкерчилигиңерди мойнуңарга алдым. Силердин bir уштук монетаңарды мен 100 000 сомго чыгарып берем. Бир кол чаап койбойсуздар? Келечектеги 10 жылдын аралыгында bir уштук монетаны 10 миллион долларга чыгарат. Биздин компания дүйнөлүк компания стандартка жооп берет. Евросоюздан документ алып койдук. То есть биздин компания Евросоюздан документ алып койдук. Кипрдан бар компания ачып койдук. То есть бүт дүйнө жүзү боюнча биздин криптовалютанын мыйзамында иштейт. Бир нерсе билип койгула, биздин криптовалюта дүйнө жүзү боюнча первый криптовалюта, который документациясы бар толугу менен бүткөн компания. Биринчи, Mcoin 6000 обеспечение болот. Mcoin страховой компаниясы болот. Mcoin өзүнүн банкы болот. Mcoin өзүнүн блокчейн система болот. Mcoin өзүнүн дата центр болот. Ушул 5 проект келечектеги 10 жылдын аралыгында bir уштук монетаны 10 миллион долларга чыгарат. Дагы айтып коеюн, ушул 5 проект келечектеги 10 жылдык Кыргызстан тарыхында bir уштук монетаны 10 миллион долларга чыгарат. Уштук монета. Американын, Германиянын, башка мамлекеттердин жараны, Кыргызстандын жаранын алганга, Кыргызстан мамлекетине келип кыдырып кеткенге очередке туруп калат. Бир дагы Кыргыздын жараны, бир дагы Кыргыздын кызы ата-эне чет мамлекетте жумуш издеп кетпейт. Чет мамлекеттер Кыргызстанга жумуш издеп келишет. Класстан башталат. 10 миң квартира курат. Ошол квартираларды сатып турган стоимостун азайтырып коеюнбу? 100 токен бир квартира малы. Бери 100 токенге 100 токен 1 доллардан чыгып жок. Просто 100 токенге, 100 токенге квартира алып бересиз. Биздин криптовалюта Mcoin биринчи орунга чыкты. Donald Trump Amerikanın prezidenti olup gelip ne деген сөз söyledi. Birinci sözünü aytты. Amerikanın 35 trilyon dolar akça karızı var dedi. Amerikanın 35 trilyon dolar karızı var деп айтты. Donald Trump'ın söylеген sözünü aytып берейин. Кыргызча которуп берейинизди. Men Amerikanın 35 trilyon dolar akça karızın через криптовалюта аркылуу Американ карызын кулланат. Biz Slovaki, Kırgızistan'ın 7 milyar dolar karızın kriptovalyuta Mcoin arkılуу кутлабыз дегенде көп адамдар мага мындай апендисин деген суроonu беришкен. Адамдарда ишеним жок болгон.